Бүгүнкү сабакта биз экранда көрүп тургандай шаардын сынуу анимациясын жасап көрөбүз. Биринчи Macromedia Flash программасын ачабыз. Flash документ деп жаңы документ ачып алабыз. Андан кийин жумушчу столго шар тартышыбыз керек. Шарды биз овал фигурасы менен тартып алсак болот. Тарттык. Эми шардын көрүнүшүн биз кааласак көлөмдүү кылып өзгөртүп алсак болот. Ал үчүн биз бул жерде түстөрдүн жыйындысына киребиз дагы. Эң астына жайгашкан көрүнүштү тандап алсак болот. Мынакей шарыбыз көлөмдүү көрүнүшкө өзгөрдү. Эми монтаждык линейкага келебиз дагы. Фрейм коюшубуз керек. Мынакей оң жагын басабыз дагы. Insert keyframe деп фрейм түзүп алабыз. Андан кийин биз шар кайсыл багытты көздөй кыймылдашы керек жана жарылышы керек. Биз багытын тандап алабыз. Ал үчүн сол тарапта жайгашкан выделение инструментин алабыз дагы. Мынакей шардын багытын көрсөтөбүз. Мынакей жогорудон төмөндү көздөй келип туруп, ушул жерде шар сыныш керек. Сыныш үчүн биз бул жерде лассо инструментин пайдалансак болот. Мынакей лассону тандап алабыз дагы. Кайсыл жерлерин сындырабыз белгилейбиз. Выделение инструментин тандап алып туруп, мынакей жылдырабыз. Мынакей сынуусун жасадык. Эми кайрадан монтаждык линейкага келебиз дагы. Создать анимацию движения деген команданы аткарабыз. Ал үчүн оң жагын басабыз дагы. Create Motion Twin деген команданы тандап алабыз. Мынакей биздин объект даяр болду. Enter клавишасын басып көрсөк болот. Бул жерден биз ылдамдыгын өзгөртүп коелу. Ал үчүн оң жагын басып Document Properties'ке киребиз. Frame Rate деген жерден азыраак маани берип көрөбүз. Мынакей окейди басабыз. Эми кайрадан экрандан көрөбүз. Мынакей биздин объектибиз, мындайча айтканда шарыбыз жогорудон төмөндө көздөй келип бир канча бөлүктөргө сынды. Демек биз Flash программасында ушундай анимацияларды жасай алсак болот.